Бул бир эле Ысык көл аймагында эмес, бул тарабын карасаң Нарын облусунда бүт туристтердин баардыгы тоо таштарда жүрүшөт, баардыгын карашып. Тиякты Жалал Абадта карасаң Арсланбаб, Сарычелек, Баткенди карасаң Айгүл таш тоолорунда, Ошко барсаң Сулайман тоолорунун тегерегинде, мына Чүйдө болсо бүт мына Аларча жана башка капчыгайларда туристтерибиз толуп жүрөт. Таласка барсаң Манас атабыздын күмбөзүнүн тегерегинде туристтер толуп жүрөт. То есть Кыргызстандын кайсыл бурунку бурчагына барба, бул туристтик өлкө экенибизди биз далилдеп келе жатабыз. Ошолордун арасында Ысык көл аймагы туристтердин туризм боюнча Кыргызстаныбыздын жүрөгү деп айтсак болот. Ысык көлдө жазы дагы, жайы дагы, кышы дагы, кайсыл убакта болбосун туристтик маал эч качан үзүлбөйт. Кышында мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тоо лыжа туризми өтө өнүгүп кетти. Азыркы күндөрдө. Жакынкы маалда урматтуу президентибиздин инициативасынын негизинде мына Күршебел 3 чокуну куруу боюнча иштер башталды. Биринчи этабы мына быйыл ишке кирет деп атат, күзгө, кышка барып. Экинчи этабы 2 жылдан кийин, үчүнчү этабы дагы 4 жылдан кийин ишке кирет деп атат. Эгерде бул ушул Күршебел 3 чокуну бириктирүүчү тоо лыжа базаларын куруп ала турган болсок, дүйнөдөгү эң узун трассалардын бири биздин мамлекетибизде болуп калат. Мына ошондо азыркы келип аткан 10 миллион турист эмес, андан кыйла көптөгөн туристтер келет. Демек, биз ушулардын баарына даяр болушубуз керек. Туристтерди мамлекетибизге чакыргандан кийин ошолордун коопсуздугун, ошолордун жашоо шартын, ыңгайлуулугун түзүп беришибиз керек.